Budaydan Aytışta çıkıp kalgan son atayın bol koyun enin uyalgan Moskvada bilinmey 15 yılday yaşadık Толуктап келет мен дагы мигранттардын катарын Москвадагы Кыргыз маданий борбору 2014-жылы түзүлүп, алыста жүргөн мекендештердин көңүлүн көтөрүп, ата журту сагынган таланттууларды чогултуп, ыр күлкүлөрдү жаңыртып келет. Бүгүнкү Кыргыз маданий борборунун жана Москвадагы Сармерден долбоорунун 10 жылдык мааракесин өткөрүп алдык. Биз бул 10 жылда көптөгөн таланттарды, көптөгөн мекендештерди таланттуу, көптөгөн чыгармачыл инсандарды таап, көптөгөн чыгармачыл инсандарды калкып суунун үстүнө чыгардык деп ойлойм. 10 жылдын ичинде баарыбыздын майрамыбыз кут болсун. 10 жыл эмчек эмес, буюрса дагы алдыга жылып, дагы да өркүндөтүп, бүгүн бир сунуш түшкөндөй болду, Турцияга барабыз дегендей. Балким Турцияга барып калабыз. Маскары болсо чап болуп ак кагазда кат болуп Алысын жолдун билгизбей адамга канатат болуп Акылы жок боз балам атасын ой гас болуп Москвадагы Кыргыз маданий борбору Москва шаары, Москва областы боюнча Кыргыз диаспора кеңеши менен биргеликте иш алып барат. Биринчиден ушу Сармердендин быйыл болгонуна 10 жыл болуп калыптыр, билинбейли. 10 жылдын ичинде шаң шөкөт, ыр маареке, чет жерде жүргөндө, чет элде жүргөндө биздин мекендештер мекенди сагынып, анан ушул Сармерденге окшогон чоң маарекелерден өзүбүздүн Кыргызстанга болгон сагынычты, көйгөйдү ушул жерден чечип алабыз. Ошо жалпы бүгүнкү катышуучуларга коттуктоо айтып кетем, мекендештерге негизи эле Москва жергесинде кыргыз жааматы диаспорасы өтө активдүү. Бул жерде табашылап айтканда Бишкекке барсам мен көбүрөөк орусча сүйлөп калам. Бул жерде көбүрөөк кыргызча сүйлөйм. Себеби кыргыз жааматы абдан чоң ордубуз бар, абройлуубуз, баарыбыз менен эсептешет. Мэриядагы, департаменттагы, федеральный агентстводагы баардыгы менен иштешебиз. Ушундай чоң мааракелерде кыргыздардын маданиятын туу чокусун Сармерден алып көрсөтүп турабыз. Кара костюм, карашым, кафеге күндө барасың. Тойго кошуп тапканың анан жалдырап, ары сурап каласың. Кыргыз маданий борбору кыргыз элинин маданиятын сактап калууга чоң салым кошкон. Элибиздин каада салтын, үрп адатын Москвадагы көп улуттуу элге тартуулап келет. Москва жергесинде өзгөчө майрам кыргыз калкы үчүн, себеби Москвада маданий борборунун түзүлгөнүнө жана ошону эле Кыз жигит Сармерден маданий программасынын жайылтылганына бүгүн 10 жыл. 10 жылдык мааракени тандалган таланттар менен Жети областтын жарандары менен бүгүн биздин маданий борборунун жетекчиси Гүлшайыр Мурзабаева эл таразасына салып, чоң кубанычын эли менен бөлүшүп отурат. Алыс жерде жүрсөк дагы мекенге болгон сагынычтарын ушул маданий иш-чараларда чогулушуп, кусалыктарын таратып, колдоп келген элибизге да ыраазычылык айтам. Ошону менен бирге биздин мекендештердин үнүн жашоосунан кабар алып, ар дайым биз менен чогуу болгон Элтер телекорпорациясынын жалпы командасына, биздин Айбек мырзага жана операторлоруна терең ыраазычылык. Ушинтип Кыргыз маданият борбору кулачингенин ачып, Кыз жигит Сармерден ыр кесе, өнөр баккан үй бүлө, эличи өнөргөн чөңдүү долбоорлорду иштеп чыгып, таланттарды эл алдына алып чыккан. Биздин мекендештер Москвага келгенде жөнүнө көрөк ат менен, кара жумуш менен алек болбой, таланттуу чыгармачылыкка жакын адамдардын баш берип, Сармерденде уюштуруп, өлкесин уюштуруп, ушундай маданий кеңешти уюштуруп келишти. Буга толук 10 жыл болуптур. Буну уюштурган ошо биздин Гүлшайыр айымга рахмат демекмин. Кайда болбойлу, аман бололу, тынч бололу. Кыргыздар дүйнө жүзүндө Кыргызстандын маданиятын ар дайым
өнүктүрүп өстүрүп жиберели. Москвадагы кыргыз маданий борборунун 10 жылдыгынын урматына кыз-жигит Сармерден оюну болуп, залтылуу мекендештер келип, шатырата кол чаап, кыргыз күйлөрү жаңырып, манас айтылып, Айтор майрам шаңга беленди. 10 жылдын ичинде Сармерден долбоору космикалык бир эң сонун бийликке чыкты десем болот. Себеби Москвадагы ушу биздин мигранттар өздөрүнүн көйгөйү менен аралашып, өздөрүнүн иштери менен жүрүштө дагы ошолордун чыгармачылыгы өнүп өсүп, руханий байлыгы, жан дүйнөсү байып, ырдабагандар ырдап, бийлебегендер бийлеп, комуз чертпегендер чертип, кыргызга атасылыктан улуттун оңгусун ушундай бир жакшылыкка көтөрүштү да. Тамада борбору дагы бизде чыгармачыл инсандар көп. Биргеликте маданий борборуна ар дайым колдоо көрсөтөбүз. Маданий борбор бизге колдоо көрсөтөт. Ошентип бөтөн жерде жүрсөк да ушул маданиятыбызды, када салтыбызды калтырбай алып кеткенге аракет кылып жүрөбүз. Анан ушул бүгүнкү жалпы маданий борборунун жамаатын жана ошондой эле маданият инсандарын, Сармердендин көрмандарын жана Сармердендин катышуучуларын 10 жылдык майрамыбыздары менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жөнөкөй дата эмес, баягы айтып кеттим. Бул тарыхта кала турган күндөрдүн бири. Кыргыз Республикасынын маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги жалпы 10 жыл ичинде чыккан таланттарга Москвада уюшулган кыргыз коомдоруна атайын ыраазычылык баракчылары менен бирге маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланышты. Жалпы Москвадагы мекендештердин атынан бүтүндөй Кыргызстанга мекендештерге ала тоого жалындуу ысык салам. Анан бүгүн Москва Сармерденине 10 жыл толуп, Москвадагы кыргыз маданий борбору бир чоң майрам өткөрүп, Сармерден салттуу оюнубуз болуп, жалпы Москвадагы мекендештерге бир керемет кеч тартуулай алдык десем болот. Анын ичинен өтө күтүүсүз болгон, бизге бир жагымдуу жаңылык болгон мына ушундай жакшынакай бир маданияттын мыкты кызматкери деген мамлекеттик сыйлык алып отурабыз. Бизге аябай кубанычтуу болду. Өнөр баккан сөз таптаган ыр күйлөрдү аткарган алыста жүргөн мекендештердин майрамы менен Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайынча Ыйгырам укуктуу элчилиги, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү, Аксакалдар кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун, Россия Федерациясынын Москва облустук улуттук жазуучулар союзунун Ары дүйнө, Рух бейне, Москва кайрыктары адабий ириминин жетекчилери келип куттукташты. Ошондой эле башкы өнөктөш ЛТР каналы барып, мааракени чагылдырып кайтты. Кыргыз маданий борбордун сапары байсалдуу болсун.